Эми ишкерлерге каржылык колдоо көрсөтүү максатында стартап долбоорлор дагы каржылана баштады. Жаңы иш баштап жаткан ишкерлер үстөгү төмөн мамлекеттик насыя алса болот. Бюджетный кредиттер проектке берилет. Проекттен либо отраслевой орган, кайсы отраслга керек билет турган болсо бюджетный кредит, ошол отраслевой органга кайрылат, ошол отраслевой орган аркылуу инициировать этилет да. Же болбосо напрямую эле Министерство финансовго кайрылса болот. Мамлекеттик насыя алуучу юридикалык жактар үчүн документтер, бизнес план, кириптүү мөөр менен күбөлөндүрүлгөн каттоо жана уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү, жетекчинин паспортунун кызматка дайындоо жөнүндө буйруктарынын көчүрмөсү, салык кызматынын мөөрү менен ырасталган ФОЭСтин белгиленген формасына ылайык акыркы 3 жылдагы финансылык отчеттору жана кирешелер жөнүндө декларациясы. Бюджеттик насыялар баштапкы долбоорлорду каржылоого берилген учурларда акыркы 3 жыл үчүн финансылык отчет толуктуу берилбеши мүмкүн. Карызынын жоктугу жөнүндө маалымат, тиешелүү насыялык бюро тарабынан тастыкталган насыялык уюмдарга карызынын жоктугу жөнүндө маалымат, насыя алууга жана күрөө коюуга уюштуруучулардын уруксаты, күрөөгө коюлган жана колдонуудагы мүлккө менчик ээсинин укугун тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү, берилип жаткан мүлк чектөөдө жана күрөөдө турбагандыгы жөнүндө каттоо кызматтарынан маалымат, айылдык товар өндүрүүчүлөр жана ишкерлерден талап кылынуучу документтер, арыз ээсинин кепилдик берүүчүнүн паспортунун көчүрмөсү, карыз алуучунун кепилдик берүүчүнүн нике күбөлүгүнүн көчүрмөсү, насыя алууга күйөөсүнүн жубайынын нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн макулдугу жана күйөөсүнүн жубайынын паспорттарынын көчүрмөсү, жашаган жеринен маалымат, арыз ээсинин кепилдик берүүчүнүн иштеген жеринен акыркы 12 айдагы айлык акысын, ээлеген кызматын жана эмгек стажын көрсөтүү менен маалымат. Кошумча кирешелери бар экендигин ырастаган документ, тиешелүү кредиттик бюро тарабынан тастыкталган каржылык уюмдарга карызы жок бар экендиги жөнүндө маалымат, күрөөгө коюлган жана колдонуудагы мүлккө менчик ээсинин укугун тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү, берилип жаткан мүлк чектөөдө жана күрөөдө турбагандыгы жөнүндө каттоо кызматтарынан маалымат. Бюджеттик насыялардын суммасы долбоорго жараша берилет. Бул долбоор канчага бааланса, ошол долбоордун суммасына жараша каржыланат деген сөз. Насыянын көлөмүнө чектөө жок. Кайтаруу мөөнөтү 1 жылдан 3 жылга чейин. Биринчи жарым жылдыкта 6,2 миллиард сом бюджеттик насыя берилди. Сайфудин Мурзаев, Эсен Турабукеев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.